Атуулдук намысы күч. Элим деген, жерим деген жүрөгүндө мүдөөсү бар инсан албетте ыктыярчы боло алат. Дал ошол ыктыярчылардын эбегейсиз чоң жардамы өлкө кыйын кырдаалга кептелип турган учурда тийди. Кайрадан назарыңыздарда ынтымак чарчылары программасы, саламатсыздарбы? Ош шаарына караштуу Төлөйкөн айылынын ыктыярчы жигиттери айылдын мектебинде ачылган стационарга дары-дармек, ошондой эле коргонуучу каражаттар менен демөөрчүлүк кылышкан. Жана айылдагы дүкөндөргө да вирустан коргонуучу каражаттарды акысыз жеткирип беришкен. Кандай жардам десек, булар биринчи орунду элге түшүндүрүү иштерин, үйдөн чыкпай отуруп оору жугузуп албаш үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ошону менен бирге эл топтолгон жерлерде дезинфекция иштерин жүргүздүк. Жана коомдук унааларда, маршруткаларда элдерге акысыз бет каптар таратылып жатты. Жана ошондой эле эл көп топтолгон жерлер азык-түлүк саткан магазиндердин алдында, остановкаларда, жалпы коомдук айылдамаларда, жана ошондой эле эл көп топтолгон жерлерде дезинфекция иштери жүрүп жатты. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде Кыргызстанда жаз айынан баштап бул пандемия күчөп, анан ошол убакта биздин Төлөйкөн айылдагы шаарга жакын болгон үчүн биздин айылда дагы оору күчөп, адамдардын катталуусу көп болуп жатты. Ошол убакта бизде бир мектепти күндүзгү стационар кылып ишке киргизишкен. Ал стационарда ошол мен бир справка менен барып калып, анан ошол жерде өз көзүм менен көрүп калдым, бир эже аябай кыйналып, анан баягы дем алуусу начарлап, капельница менен жатып калыптыр. Анан ал жерде ошол жерде врачтар чуркап жүрөт да. Азыр дейт, бул капельницаны алсак, мунун дем алуусу начарлап кетет, мобильный группаны чакыргыла деп өтө шашып неме кылып калышты. Анан кийин мобильный группа келди, ошентип Кудай насип этип ошонун өмүрүн сактап калышты да. Анан ошол жерде врачтар менен сүйлөшүп, азыр эми ушунун өмүрүн кандай кылып сактап калса болот эле десек, анан бизде концентратор жок, кислородный концентратор жок. Ошол болсо биз ошол менен дем алдырып сактап калат элек деди. Анан ошол жерден анан кийин биз ушул айылдын жаштары жок дегенде бир концентратор алып берип коелу деп убактылуу фонд ачып, ошол жерден анан айылдагы жаштарга, айылда ошол тургундарга группа түзүп, анан кийин ошол убактылуу фонд ачып, келгиле, колдон келишинче жардамыңарды бергиле, ошол чогулган акчага биз концентратор алып берелик. Ошол стационарга бирде болбосо бирде биздин жакындарыбыз түшүп калышы мүмкүн. Ушул нерсе кайталанбасын деп, анан убактылуу фонд ачтык. Мынакей туугандар, Караксмак элинен Аллах ыраазы болсун. Караксмак элинен мынантип 33 000 сом азыр Караксмактан Нурбекке келип таштап кетти. Эсептеп алдым. 33 000 сом салым кошту. Ал жерде кайдыгер карабаган биздин айылдаштар көп экен. Ошол жерден анан бирөөсү чыкты, мен өз чөнтөгүмөн алып беремин деп. Анан кийин дагы бирөөсү чыкты, мен майла дары-дармектерин алып берейин деп. Ошентип анан биздин ачкан фондко жалпы болуп 20 күндө 116 970 сом акча жыйналды. Анан ошол эле күндөрү бизде бирөөсү концентратор алып берди, бир поколение, дагы бирөө өз чөнтөгүнөн дагы бир концентратор, ошентип чогулатып жалпы болуп 3 концентратор алынды стационарга. Анан кийин дары-дармектер, колдон келишинче дары-дармектерди алып берип аттык. Азыр мына жерде дагы бир партия алып келдим, врачтарга атайын. Биздин Төлөйкөндүн Ыдырысов Кубан акабыз 2 комплект спец одежда берип эле. Мындай защитный щит,
мындай одеждалары, спец одежда. Анан кийин перчаткилери бардыгы комплект. Андан биздин топтоп аткан акчадан мына маскаларды алып келдим азырынча. Дагы буйруса көбөйтөбүз. Врачтар менен сүйлөшүп, колунда жок, баягы ошол убакта дары да кымбат болуп кетти да. Ошол убакта анан кийин келген муктаждарга дарыларды мүмкүнчүлүгү жок болгон болсо бекер бергиле, анан мүмкүнчүлүгү болгон болсо ошол дарыны сайгыла, анан кийин кайра ордуна башка дары алып келип койсун. Бирок ушуну колдонгула деп ушундай шарт менен биз дарылардын алып бердик. Биринчи жардам катары колдоно турган дарыларын алып бердик. Бүгүн бизге Төлөйкөн айылынын демөөрчүлөрү ушул гепарин, клекса, левофлоксацин, мондой шлемдерди, тонометрлерди, бизге керектүү болгон нерселерди жеткирип берди. Ушу Төлөйкөн айылынын демөөрчүлөрүнө ыраазычылыгымды билдирем. Дагы да болсо керектүү нерселериңерди айтсаңар алып беребиз деп аябай жакшы бизге дем күч берип кетти. Ошол жерде бизде стационарда 3 медкызматкер иштеп атты. Анан алар 15 күндөн алмашып атты да, 15 күн жатып, 15 күндөн кийин жаңылары келип алмашып атты. Алардын жаткан жерине бирөөсү айтты, ошол врачтардын жаткан жерине мен жанагы подушка, одеялдарын ошолорун алып берейин деп анан кийин ал камсыздап берип атты. Анан кийин дагы бирөөсү айтты, келгиле ал жерде эмес, мына айылдын ичин дагы дезинфекция кылайлы деп, анан кийин дезинфекция айылдын ичин дезинфекция кылуучу аппарат алып берди. Жаштар чогулуп, анан кийин ошол айылды дезинфекция кылып аттык жумасына 1 жолдан, 2 жолдан. Анан эл көп чогулган магазин, ФАП ошол стационардын айланасын жумасына 2 жолдан дезинфекция кылып аттык. Ал дагы ошол дезинфекция кылгандар биздин ыктыяр топ өзүбүздүн эле айылдын жаштарынан чыгып атты. Анан ошентип азыр эми биздин фонд ошол бойдон убактылуу ачылган фонд дагы деле уланып атат. Бул мына экинчи толкун башталса, эгер экинчи толкунга дагы даяр болойлу деп, ошол кайра жарымын коротконбуз, жарымын фонд ачып, дагы иштер уланып атат бизде. Фонд убактылуу ачылган фондубуз, мындан ары ошол Кудай сактасын эми экинчи толкунда дагы ушундай неме күч алган болсо, ал жака жумшайбыз. Анан бул экинчи толкун жакшы неме болуп кеткен болсо, мындан ары дагы фондубуз айылдын өнүктүрүү үчүн башка бир соц объекттерге же башка бир муктаждыктардыга жумшалат. Ошол фондубуз мындан ары дагы иш алып барат. Ошол жерде маскалары, перчаткалар бар экен. Маскалары дагы айыл тургундарынын атынан алат. Бизге айылыбызга кире бериш жерде блокпост орнотулган. Блокпостко дагы ошол жерде милиция кызматкерлери менен биргеликте биздин өзүбүздүн жаш ыктыярчылар ошолор бирге жардам берип, башка жактан келген унааларды жана ошондой эле элдерди пандемия учурунда айылыбызга киргизбей, ошолорду милиция кызматкерлерине жардам берип, ошол жерде турду. Дезинфекция иштер жүрүп жатканда жаш ыктыярчылар ошол айыл өкмөтүндөгү иштеген адамдар менен, айыл башчыларыбыз, эл башчыларыбыз менен чогуу бардыгы жапа-тырмак биргеликте ошондой дезинфекция иштерин жүргүзүп, колдон келишинче ыктыярчылар тобу жардам берип жатышты. Жана ошондой эле баягы кислородный концентратор аппарат керек болгон учурда кээ бирки ыктыярчыларыбыз үйлөрүнөн өздөрүнүн унаалары менен кислород концентраторларды кимге керек болсо ошол үйлөргө барып, жеткирип берип, ошондой жакшы иштерди дагы, жардамдарды дагы берип, ошондой колдон келишинче аракет кылып атышты. Айылдын жаш ыктыярчыларынын кылган ак эмгек жакшылыгына дарыгерлер эле эмес, айыл тургундары ыраазы болуп, аксакалдар ак батасын беришкен. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт демекчи, мына ушундай бата алууну билген боорукер айкөл жаштарыбыздын катары көбөйсүн демекчибиз. Ушундай аруу тилек менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Аман туруңуздар.